Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Кашкан, бул жерде кабель 500 линия менен чыгып, ушундан чыгып атат. Бул жерден келип, тоодон ушул аркылуу бөлүштүрүлөт. Суунун чыгышы агрегаттан чыгып аткан суулар. Eski jabdуулар бар. Мындай маломощный трансформаторларда жаңылар коюлган. Өтмөк Алабек бас станциясын алып өттүк. Өтмөктө таласта Кытай мондай высокодатный набор эмес. Районунан тендер ойнотулган. Азыркы күндө 2 километр. И по всему селу, вот согласно карте, которая была, мы ее полностью. Өзү эки корпус биригип 630 орундук, тиги экинчи корпус 87-жылы башталган. Окуп деген сыткасы бардык маалыматтар ушул жерден интернетке
иштепчи, анан кийин эмени койгондон кийин аты онлайн режимде. Кандай саат? Иә. Денсаулығыңыз жақсы ма? Тоқталғандай? Можно сакталбай атат, мынау такталган. Машрапов Асылбек Андалбекович, Жалал Абад жогорку вольттуу электр тармактары ишканасынын директору. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Апышев Адилет Топчубаевич, Ош электр ачык акционердик коомунун электромонтёру. Байтиков Курманжан Бурганакович, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Түп райондук электр тармагынын башкы инженери. Наркеб Ырысбек Шергазиевич, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын ат башы электр тармактарынын улук диспетчери. Омуралиев Рысбек Адилетович, Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун Быстров ГЭСинин электромонтёру. Сооронбаев Аскар Акылбекович, Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн начальниги. Кыргыз Республикасынын президент энчилүү сааты менен төмөнкүлөр сыйлансын. Болотбек Улуу Айлидин, Токтоул ГЭСинин электр техникалык лабораториясынын инженери. Калыбеков Медербек Калыбекович, Токтоул ГЭСинин жабдууларын оңдоо боюнча 4-чү разряддагы электрослесарь. Маматалиев Токчубек Мейманович, Таш көмүр ГЭСинин электромашина цехинин 4-чү разряддагы слесарь. Надбагин Рафаил Валиулович, Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун жылуулук тармактары боюнча начальнигинин орун басары. Оганов Шайлообек, Токтоул ГЭСиндеги электр цехинин 5-чи разряддагы электр слесарь. Кудайбердиев Исаак Акбаралиевич, Азия өнүктүрүү банкынын Токтоул ГЭСин реабилитациялоо долбоорун жүзөгө ашыруу тобунун начальниги. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Мына бүгүн биздин өлкөнүн бардык ГЭСтерин курууга катышкан Кыргыз Республикасынын баатырлары Акбаралы Кабаевке жана Курманбек Арыковго өзгөчө ыраазычтык билдиргим келет. Мына чогултушат өкмөтөң. Энергетикалык юбилейди белгилөө учурунда дагы бир өзүбүздүн ардактуу аксакалыбыз
Турдакын Усбалиевди сөзсүз эскерип коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде Кыргызстандын эге тармагына ал кишинин кошкон салымы абдан зор, эбегейси зор, баа жеткиз. Мына анын Курсай КЭСинин курулушуна дагы кошкон салымы буга баа жеткиз. Мына ошол аталган станциянын Курсай КЭСинин Турдак Усбалиевдин ысымын берүү жөнүндө мына чечим кабыл алынды. Туура чечим болду бул дагы. Муну мен дагы чын жүрөгүмдөн колдодум. Биздин улуттук энергия тутумубуз Евразиялык рынокто атааңдашы жөндөмүнө ээ болушу керек. Коңшу мамлекеттер менен аймактык кызматташууну толук түрдө ишке ашырууга Каса 1000 долбоорун алкагында электр энергиясын экспорттоо боюнча милдеттерди толугу менен аткарууга даяр болушубуз зарыл. Каса 1000 долбоорун натыйжалуу аткаруу өлкөнүн түштүк чыгыш Азиядагы мамлекеттерге болгон экспорт дараметин бир далай жогорулатат. Келечекте Кытай Республикасынын рыногуна чыгуунудагы максат мына кылып жатабыз. 3 фаза тең бүткөлдүн натыйжасында Токтогул КЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул долбоор Камбарат 2 КЭСинде тете дагы бир жаңы КЭС курулганга барабар болот. Кудай буюрса, КЭСти иштөө мөөнөтү 40 жылга чейин узарат. Урматтуу мекендештерим, белгилүү кетчү нерсе Токтогул КЭСин калыбына келтирүү долбоору ишке ашыруунун жүрүшүндө 100 миллион доллардан ашык каражат мына үнөмдөлдү. Бул өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкын адилет болгонуна, дүйнөлүк гигант компаниялардын атааңдаштык менен конкурска катышканы байланыштуу болду. Муну донорлор сатып алуулардын ачык айкындыгын көрсөткөн жакшы мисал катары баалашты. Үнөмдөлгөн каражаттын сметалык баасы 160 миллион доллар түзгөн 3 коргон КЭСинин модернизациялоо жумшого чечим кабыл алынды. Ошентип Токтогул КЭСинин калыбына келтирүү үчүн каралган суммага 2 КЭС Токтогул жана 3 коргон КЭСтери толук жаңыртылат.